балдарым келечекте акыл эстүү болуп, ата деп, апа деп, бири менен бир тууган болуп катташып турушса, ошондо мен чыныгы бакыттын туу чокусуна ошондо жетем деп ойлойм. 37 жашында 8 уул, 2 кызды жарык дүйнөгө алып келип, татыктуу тарбия, билим берип келе жаткан Таттыгүл айым мындан 3 ай мурда 10-чу наристесин жарык дүйнөгө алып келди. Балдарынын таттуу сөздөрүнө балкып, чыныгы аялдык сезимдин даамын таткан каарманыбыз өзүнүн жаш курагында батыр эне атанган. Үй бүлөдө 2 гана бир тууган болгондуктан көп балалуу болууну кыялданганын жашырбайт. 11 бир туугандуу бирөөлөр бар эле, кошуналарыбыз. Ошолордун үйүнө кирип, ошолордун үйүндө жашоосун мага көрүш ушундай жомок сыяктуу болчу да. Мага ошолордун үй бүлөлөрү эмне кылышат экен ошончосу деп таң калат элем. Батыр эне балдарын ар дайым мекенин сүйүүгө, аздектөөгө чакырып турат. Анткени эне үчүн уулунун элдин баласы болуп, өлкөнүн өнөгөсүнө салым кошуп жатканы бактылуулуктун бир белгиси дейт. Мындан улам билим жаатында да каралашып, сабактарына жардам берип турат. 10 баланын 10 түрдүү мүнөзү, кыялы бар деген каарманыбыз ар биринин тилин таап, тарбиялоо чоң чеберчиликти талап кыларын баса белгилейт. Көгүрагы бар, жайдарысы бар, мага жардам бере турганы бар, жардам бербей качып кете турганы бар. Ар кыл чыгат. Сен жакшысың балам, сен жардам бербесең мен кантип кылам? Действительно, бул балдарым бар мектепке кеткенде мен кол бутум үзүп кеткендей болуп эле эч нерсе кыла албай отура берем. Карманыбыз 7 уулдан кийин кыздуу болгон. Учурда чоң балдары апасына жардам берип, ишке жарап калган. Көп балалуу үй кожойкесинин убактысы көбүнчө ашканада тамак даярдоо менен өтөт. Анткени балдарынын ар биринин табитин билип, ошого жараша тамак жасоого аракет кылат. Таятин укмуш жешет. Эркек балдар. Манты дебедим беле дегенде мен 2 күн манты кылам. Суббота күнү манты кылсам, воскресенье сөзсүз оромосун жасап берем. Амналар уже 2-чи гүлдөгөнгө кирет. Бул мына гүлдөр. Булар 2-чи гүлдөгөнүнө кирет. 10 баланын кийимин жууп, алардын таалим тарбиясы менен катар Батыр эне 5 жылдан бери үйүндө гүлдөрдү өстүрүп, каражат таап келет. Учурда фиалка гүлүнүн 50дөн ашуун сортун өстүрүүдө. Көзгө көрк, жан дүйнөгө ырахат, үй ичине таза аба тартуулап турган гүлдөргө кам көрүү бир чети эс алдырса, бир чети жакшы киреше алып келерине токтолду. Мен гүлдү атайын жанагы алаксыш үчүн гана өстүрдүм. Алаксып, булар менен кадимкидей сүйлөшүп калам. Тезирээк акча керек болду деп тез чоңойлгучу. Балдарымды эле кылып карайм, балдар өсө турган, баланы деле жарык бөлмөдө бакасында. Гүлдү деле жарык бөлмөдө жакшы. 10 бала менен кошо гүлдөргө да энелик меримин төгүп келе жаткан Таттыгүл айым аял затынын улуу жаратмандыгын, бийиктигин жана кайратмандыгын далилдейт десек жаңылышпайбыз. Балалуу үй базар, баласыз үй мазар деген сөз баарыбызга маалым. Бул сөздө эч кандай калет жок экендиги талашсыз. Андыктан бактылуулуктун деми ороп турган бул үй бүлөнүн бактын ар бириңиздерге каалайбыз. Айганыш Туратбек кызы, Гайбела Эргашев, Ош ТВ жаңылыктары.